Акыркы учурда чет өлкөгө атайын ортомчу компаниялар аркылуу жумушка орношкон кыргызстандыктардын катары калыңдады. Негизинен Европага багыт алган мигранттар көбөйгөн. Арасында уруксат кагазы жок иштеген жарандарды алдоо жолу менен акча тапкан агенттиктер да жок эмес. Бул сыяктуу ортомчу компания аркылуу Мирбек Конубаев да Европага барып келген. Ал көп учурда компаниялар берген убадасын аткарбай койгондугун айтат. Мисалы, бул жактан компаниялар айлык майналарын 1000 евродан 2000 еврога чейин деп убадалашса, ал жакка баргандан кийин такыр башкача болот экен. Ал жакка барганда да договор түзүп, бул жак менен кыйла айырмасы бар экен. Мисалы, 2000 евро деген жерде 1000 евро болуп калат экен. Жана ошондой эле мисалы кээ бир компаниялар жатаканасын, тамак ашын камсыздап беребиз деген менен баргандан кийин компания андай эмес, тамак аш жатаканаларды ошол айлык маянадан өздөрү төлөп калган учурлар бар экен. Чет өлкөгө жумушка орношкондордун көбү тейлөө өндүрүш тармактарында иштейт. Өлкөдө жумуш таап берип, чет өлкөгө жөнөтүү менен алектенген 160 компания бар. Алар 26 өлкө менен байланышып, суроо талапка жараша жумушчуларды жөнөтүп келишкен. Ал арада чет өлкөлөрдө жумушка орноштуруу менен алектенген 11 агенттиктин лицензиясы жокко чыгарылды. Иши токтотулган агенттиктер Vice Group, Self Visa, Flygo, Go to Germany жана башка. Бул жерде ошол жеке агенттиктер, ар бир жеке агенттик биздин жарандарыбызды чет өлкөгө жумушка жайгаштырууда бизден уруксат кагаз алат. Ошо биздин жарандарды ошол чет өлкөгө жумуш менен намыс кылууга. Бүгүнкү күндө ушундай жеке агенттик менен деп офистерди ачып алып, эч кандай уруксат кагыздары жок жеке агенттиктер аябай эле көбөйүп кетти. Бул боюнча биз мониторинг кылып атабыз МВД менен биргеликте. Анан ал жерде ошол бизде ведомство аралык комиссия бар. Ал жерде биздин эле жеке борбордун чечими болбойт. Ал жерде ушул ведомство аралык ар бир ведомстволордон кызматкерлер келип, ошол тиешелүү жеке агенттиктерге берилсин же берилбесин деген жыйынтык тыянак. Жарандардан акча алып, бирок жумушка орноштура албай калгандардын үстүнөн да арыз түшкөн. Ош шаардык милициясына кайрылган 50дөн ашуун жабырлануучулар бар. Натыйжада же акчасын кайтарып бере албастан жабырлануучулардын саны бир топко өсүп, арыз менен бизге кайрылган жарандар болгон. Бул 3 ушундай ишке жайгаштыруу агентстволор үстүнөн 2023 катталган. Быйыл дагы ушул жыл башынан бери да 3 агентствонун үстүнөн арыз менен кайрылышып, алардын экөөсүнүн тергөө иштери аяктап, азыр соттук кароого жөнөтүлгөн. Ал эми үчүнчүсү бул виза деп аталат. Бул виза бул ишке жайгаштыруу агенттигинин уюштуруучусу, төрагасы учурда Бишкек шаарында убактылуу кармоочу жайга киргизилип, Ош шаарында жабырлануучулардын жана Бишкек шаарында жабырлануучулардын арыздары бириктирип, азыр Бишкек шаарында каралып атат. Айрым өлкөлөр кыргызстандык жумушчуларга квотаны көбөйткөн, муну менен Европага ишке орноштурууну убада кылган ортомчу агенттиктердин саны көбөйгөн. Агенттиктер адатта жумуш издегендерге ал жактагы талаптар тууралуу так маалымат беришпейт. Бул жаатта иш алып барган Жумагүл Сарыкбаева тил билүү жана кесип ээси болуу мигранттардын артыкчылыгы экенин белгилейт. Анан көптөгөн сиз айтып өткөн лицензиясы бар, лицензиясы жок компаниялар деле ошолор ситуацияны абдан жакшы жетишерлик деңгээлде билбесе керек деп ойлойм да. Алардын максаты эле жанагы ортомчулук үчүн акча алат да. Ошол эле көпчүлүк учурда ошол кызыктырып атат да. Кандай болсо дагы эптеп ошол акчаны алып, анан мен ушул жаранды жумушка контракт бүт документтерин бердим. Ал жумушка кетти, визасын алып, менин мүмкүнчүлүгүм, менин функциям аткара турган жоопкерчилигим ушу менен чектелди. Ал жакка мен жооп бербейм деп айтып атышат да. Анан эми ошо барган жарандарга көбүрөөк жоопкерчилик бар деп ойлойм. Эң биринчи мен айтып өткөндөй тилде жетишерлик деңгээлде үйрөнүш керек. 2023-жылы Британияга Кыргызстандан 5200 жаран иштөө үчүн кеткен. Атайын келишим менен жумушка жөнөтүлгөндөрдүн саны боюнча кийинки орунда Туркия турат. Андан кийин Германия, Венгрия турат. Түштүк Корея кыргыз жарандарына 3000дей квота бөлгөнү менен былтыр бул өлкөгө 453 гана киши жөнөтүлгөн. Алмагүл Байгызы, Мирбек Конубаев, Ош ТВ.